Жалпы шаардык 2-чи билим берүү фестивалына саналуу күндөр калды. Туура 9 күндөн соң 26-27 апрелде Бишкектин тургундары 2 күнгө созулган билим фестивалына күбө болушат. Даярдыктар да мыктылап көрүлүп жатат. Бишкек шаардык мэриясынын балдардын чыгармачылык борборунун мугалимдери жана окуучулары да фестивалга тынымсыз даярдык көрүүнүн үстүндө. Ленин райондук балдардын чыгармачылык борборунун мугалимдери фестиваль күнү мастер-класстарды өткөрүп, борбордун окуучулары жасаган кооз буюмдар, эмгектер көргөзмөгө коюлат. Садиков не хватает, детей чем-то занимать надо. Дети сидят дома с мамами, и, конечно, очень хорошо, что у мам наших есть такое желание привести детей и развивать их здесь, хотя бы 2 раза в неделю по 1,5–2 часа. Эмгекчилдик, чыдамкайлык жана өжүрлүк. Бул сапаттардын бардыгы иримдеги балдардын мүнөзүнө таандык. Ансыз иримге катышуунун кажети жок. Ойдогудай учактын калыбын жасап чыгуу үчүн тынымсыз эмгек сарыпталып, айлар, жылдар талап кылынат. Ленин районунун балдардын чыгармачылык борборунун авиа моделдөө ириминин катышуучусу Байел Музыраимов дыкаттык менен жасаган учагын фестивалга алып чыкканы турат. Бул самолет учебно-тренировочный башталгандарга да оңой учуруш. Муну мен 5 ай жасагам. Моторлорун, бүт механизм заказ кылганбыз. Ана биз биринчи азыр мен мындай боевой согушка катышкан ушундай самолет жасайын деп атабыз. Фестивалда самолеттун артына лента байлап алабыз. Самолеттун артына лента байлап алып туруп, анан согуша ушундай винт менен катуу айланат, винт менен жыртып кетиш керек ошо лентаны. Виктор Рыбалкин жетектеген иримдеги таланттуу жеткинчектер келечектен көптү үмүттөндүрөт. Балдардын ой тилектери, кыялдары да жасаган учагындай таза жана бийик. Ар бири кесибинин татыктуу адиси болууну каалашат. Летчик болоюн деп атам. Половина летчик, половина бир башка. Ушундай срочный керек болуп калса, ошо самолетторду башкарам. Все, кто у нас занимается, каждый по-своему талантлив. У одного получается лучше то, у другого что-то другое. Но это только в начале пути. Этот процесс не быстрый. И постепенно все они достигнут определенного уровня. На фестивале мы можем показать, что запуски наших моделей, полет ребят, групповой полет, воздушный бой мы сейчас развиваем, пилотажные самолеты развиваем, радиоуправляемые планеры. То есть у нас есть что показать. Head. Shoulders. Where is shoulders? Ленин районунун балдардын чыгармачылык борборунда 2000ге жакын бала билим алат. Техникалык, интеллектуалдык, музыкалык, көркөмсүрөт жана колдонмо жасалга кол өнөрчүлүк багытында иримдер бекер өтүлөт. Мага баарынан оюнчуктарды токуганды, тиккенди, шарттарды токуганды, анан жана гүлдөрдү тегип токуганды аябай жактырам. Здесь очень хорошо, у меня очень хороший учитель, она хорошо так учит, поэтому я быстро всему очень научилась. Тут у меня хорошие друзья. Эгер балаңызга окуудан жана бала бакчадан сырткары талантын өнүктүрүүнү кааласаңыз, же балаңызга билим бергиңиз келип, бирок иримге төлөгөнгө каражатыңыз тартыш болсо, Ленин, Сверлов, Октябрь, 1-май райондук жана шаардык балдардын чыгармачылык борборлоруна кайрылыңыз. Бул жерде балдарыңызга бекер билим берип, өнөргө үйрөтөт. Сверлов районуна караштуу борбордо учурда 2000ден ашык бала ар тараптуу өнөргө үйрөнүп жатат. Бул музыка аркылуу, бул эң так нерсе музыка аркылуу. Ошо жет атабыз туккан элдик ырлар, күүлөр, мына ошолорду бул жаштардын ички рухий дүйнөсүнө киргизгенге аракет кылып атабыз да.
Свердлов районунун балдардын чыгармачылык борборунда түрдүү ийримдер бар. Маанилүү багыттарынын бири бул көркөм өнөр жана колдонмо жасалга бөлүмү. То, чем можем похвастаться, дети все старательные, исполнительные, с удовольствием выполняют свои работы, поделки. Детям нравится. Ну, здесь у меня в основном все работы индивидуальные. Вот, как бы каждая работа, она идет. Вот здесь, например, весна пришла. Эта работа была сделана к выставке, к весенней, к Наурузу. Вот. Также здесь работы в национальном стиле. Это вот Манас, всем известный. Ну, любимый у меня всегда розовый. Но все равно мне все цвета нравятся. Сүрөт тартуу, саймасаю, тигүү, кагаздан түрдүү буюмдарды жасоо, түймө түйүү сыяктуу кол өнөрчүлүк ийримдерине балдардын кызыгуусу өтө күч. Мындай ийримдер балдарды жаштайынан өнөргө үйрөтүп, талантын ачканга шарт түзүп берет. Мисалы үчүн сумка, сувенирлерди токуйбуз, өзүбүзгө кийим токуйбуз, гүл, мен болсо гүл токудум, соткама чехол токудум, сумкалар токудум, гүл токудум, дагы башка нерселерди токудум, көптөгөн нерселерди. Ушул борбордун жалпы жамаатына, мугалимдерине чоң ыраазычылык билдиребиз. Анткени биздин балдарыбыз мектептен кийинки бош убактыларын кантип туура пайдаланууну, эмне менен алектенерин билбей турган мезгилде бул борборлор бизге аябай жардам берет. Балдарыбыз ушул жерге келип мугалимдерден таалим-тарбия алышат, ачылбаган таланттарын ачып, өнүктүрүп өстүрүшөт. Вы присутствуете в авиамодельной лаборатории, которая готовит, как мы говорим, будущих авиаторов. Вот. Рабочий момент. Каждый ребенок делает свою операцию, потому что все дети разные. Способности разные. Свердлов районунун балдардын чыгармачылык борборунун авиамоделдөө ийриминде жалаң гана өжөр балдар окушат. Жөнөкөй эле материалдардан тынымсыз эмгектенип жатып, бир укмуштуу учактардын калыбын жасап чыгышат. Ар бири өз эмгеги менен сыймыктанышат жана фестивалга да кызыктуу иштерди даярдап жатканын айтышты. Мен бул авиамоделдөө өлө жагат. Бул авиамоделдөөгө мен 3 айдан бери келем. Агайым жакшы, бар жокто жакшы үйрөтөт. Бул менин 5-чи самолетум. Аны мен 1 ай жасаганмын. Ал 50 метрден учат да, лерденчи. Мен келечекте инженер-технолог болгум келет. Ошентип, ушундай максатым бар. Здравствуйте, вот это мой самолет, называется Boeing 737-700. Он состоит из 5 частей. Бабушка, крыло, фюзеляж, киль-стабилизатор. Этот самолет развивает скорость около 50 км в час. Он летает очень хорошо и никогда в жизни мне не ломается. Я люблю его, потому что он маневренный. Когда его кинешь, он может возле людей вот так быстро проскользнуть. Потому что я его храню. Он у меня уже 3 месяца, как я его сделал, и он мне ни разу не поломался. Мы принимаем активное участие в фестивале образования, который будет проходить 27 апреля. Мы с удовольствием всех приглашаем поучаствовать, получить позитивные эмоции и посмотреть на работу наших студий. Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду уюштурулуп жаткан фестивалдын негизги багыты балдардын жана жаштардын илимий техникалык чыгармачылыгын жана Кыргызстанда инженердик, кесиптик техникалык, маалыматтык коммуникациялык технология чөйрөсүндө билим берүү мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүүгө арналгандыктан Ленин районунун жаш техниктер станциясы да билим фестивалине активдүү катышууга бел байлашты. У нас работают такие замечательные кружки, как радиоконструирование, начально-техническое моделирование, автодело, ремонт бытовой техники, ремонт музыкальных инструментов. Кружков у нас очень много. Обучение в наших кружках ведется абсолютно бесплатно. Этот кактус, но он еще не доконченный. Мы его готовим к выставке. Это дерево яблоня, тоже на выставку. Вот эти крокодильчиков мы уже сделали на выставку. Вот, это ребята сами делали.
Шуурудан тизилип жазылган кооз буюмдардын авторлору Алтынай, Сайкал жана Айжаркын. Алар 44-чү мектепте окушат жана окуудан сырткары 4 айдан бери ийримге катышып жатышат. Аз убакыт болсо да кыздардын эптүү колдору көздүн жоосун алган буюмдарды жасаганга бат эле көндү. Ал Тургай келечекке да ойлору улутту. Бул гүлдү биз 26-27 апрелдерге жасаган болчук выставка үчүн. Бул гүлдү биз 2 жумадай жасаганбыз. Могу гүлдөрдүн баары. Бул алма гүлү деп аталат. Бул гүл жөнөкөй гүл, үйдөгү туруучулар эле кактус, аты кактус деп аталат. Муну биз буга көп эмгек кеткен болчу, 2 ай жасаганбыз. Чоңойгондо мен ушу Галина Федоровнадай болуп мугалим болгум келет. Бисерлер менен ар кийимдерге бисер токуп. Мен дагы Кыргызстанда сулуу кыздар чыкса, мода дизайнери болуп, аларга кийим тигип, шуруудан аларга кооздоп, оймо чиймелерин сайып бергим келет. Мен чоңойгондо актриса болгум келет. Ольга Хорева жана Татьяна Таранцева көп жылдардан бери ушул жаш техниктердин станциясында эмгектенишет. Алар балдарга ийне саптагандан баштап эптүү болууга, жоктон бар кылып ойлоп табууга, жамаатта иштөөгө жана достукка үйрөтөт. Керексиз түрдүү материалдардын калдыктарынан, кагаз газеталардан алар мына ушундай керемет буюмдарды жасашат. Учим детей эстетике, красоте, вырабатываем вкус. Вот, пожалуйста, Олечка осваивает тоже новое направление. Вот сейчас это очень модно. Плетение из газеты. Это очень сложная работа, кропотливая, усидчивая и очень-очень требует много терпения. Вообще у нас терпение везде нужно. Усидчивость, терпение и выносливость. Дети, которые не могут, они быстро уходят. Но в основном девочкам нравится. Очень любят, повторяюсь, шить наряды для кукол. Ийримге катышкан топ кыздардын ичинде 8 жаштагы Данияр дагы бар. Ал 6 жаштан баштап жумшак оюнчуктарды мыкты тиккен чебер болуп чыкты. Данияр ооруп калгандыктан мугалиме Татьяна Таранцева сыймыктануу менен окуучусунун жараткан оюнчуктары жана өзү тууралуу айтып берди. Жада калса экөөлөп чыгарган ырын дагы окуп берди. Пожалуйста, посмотрите, какие игрушки. Они такие же добрые, как и он сам. И мы с ним сочинили про эти игрушки стихотворение. А вот мои игрушки, веселые зверушки, любят прыгать и скакать, веселиться и плясать. Создал вас для развлечения, всех люблю без исключения. Вы пушистые друзья, всех люблю вас очень я. Ну, я думаю, что если человек занимается творчеством, то он никогда не сможет совершить ничего злого, ничего плохого. Поэтому у нас тут очень мощно идет воспитательная еще работа. Ленин райондук жаш техниктер станциясында 1,5 миңден ашык бала билим алат. Негизги багыты балдарды жаштайынан турмушка керектүү болгон техникалык билимдерге тарбиялап, эмгекке үйрөтөт. Биринчи баракан кадимкидей эле ак барак болот, картонго ошону чийип алат. Чийип алгандан аны болсо боёйт, өзүнүн өңү бар. Анан кийин кезип алып туруп жазайт да кошуп. Самолеттордун түрлөрүн жазагам, көөлөр. Вертолеттор жасагам, машиналар жасагам. Ар кандай программаларды Word, Paint, Photoshop жана PowerPoint деген программаларды үйрөнүп алдым. Сиздер келечектен көптү үмүттөндүргөн жаш таланттардын өнөрүнө күбө болдуңуздар. Эмки жумада Октябрь райондук жана шаардык балдар чыгармачылык борбору тууралуу айтып беребиз. Эгер балаңызды окуудан сырткары өнүктүрүүнү кааласаңыз, 26-27 апрелде өтө турган 2-билим фестивалына катышып кетиңиздер.